Туугандар, ассаламу алейкум. Мен азыр ушул Кадамжай районунда жүрөбүз. Кадамжай районунда билсеңиздер, Котур булак деген булак бар экен. Азыр мына айланасын сонун кылып жасап коюптур. Бул Котур булакка биякта дарылык касиети бар суу бар экен. Көп интернеттен да буга чейин угуп калсаңыздар керек, көрүп калсаңыздар керек. Монтип адамдар келип ушул жерден атайын бул сууну ичкенге да болот экен. Анан ушул дарылык касиети бар экен. Баягындай бир нерседен аллергия болсоңуз, өзү айтып тургандай эле Котурда ушундай нерселерге дарылык касиети бар экен. Азыр айланасын сонун кылып антип жасап коюп турган. Караңыздар. Мына таштарды караңыздар. Бул жерге элдерге баягы ыңгайлуулук жаратыптыр да. Ошентип элдер келип алып кетет. Азыр биз дагы келип эле алып кетип атабыз. Не дейсиз? Жок эле булар, Өткөндө бар беле, жок беле? Жок эле. Так, ака айтыңызчы, бул сиз ичинде маалыматыңыз бар экен го? Так, бул суу мынакей каяктан чыгып атат? Таң калыш да, мына караңыздар. Бирок бияк жол, мына өзүңүздөр көргөндөй баягы жолдон өттүк. Жолдон эле ушул астында эле ушинтип суу чыгат экен. Анан өтүп кетейин. Мэрге атайын акча калтырып коет экен. Бул жерге неге акча калтырып коюп атат? Себеп? Ырым кылып, ырымдап, ниет тилек кылып биз да таштап кетели онда. Мынакей 50 сом бар экен. Ушундай кооз кылып коюп жасап коюптур. Акта. Акалар, бул суу шактан постоянно алып кошосуз, а? Тартып берейин, а? Айтыңызчы, сиз мындай местный болсоңуз, маалыматыңыз болсо, суу каяктан келип атат бул суу? Тоолордун астынан чыгат да. Бул мына баклажка идишке куюп коюп 1-2 ай турса да жыттанбайт. Жыттанбайт, эч нерсе. Анан муну баягы фильтр койгондар келип текшерип чыккан. Текшерип көрүшкөн да. Фильтрден да таза. Фильтрден дагы таза. Иштен кайткандан кийин алып кетет. Көп жылдан бери төлкө чайга иштетебиз, тамакка чай. Анан бунун эмне баягы дарылык касиети бар деген? Касиети болсо керек эми ушунун. Бирок колдонуп көрбөдүңүздөр, мындай дарылык ичкен суу. ичкенге эле. Мурда мындай эмес эле шарта? Оңдоп коюптур. Себеби элдерге ушундай ыңгайлуулук кылыш үчүн, удобство кылыш үчүн. Бирок таң калыштуу, суу ушул тоолордун арасынан чыгып келет окшойт менимче. Сонун зор туугандар. Мен да интернеттен өткөндө окуп калдым эле, ошого азыр жолубуз болуп калып, ушул жерде мен катталуучуларыма атайын тартайын дедим. Эгерде сиз да Кадамжай районуна келсеңиз, ушул Котур булактан атайын суу алып кетиңиз. Бир чети дарылык касиети бар, анан бир чети суу сундугуңузда кандырат экен. Таптаза суу экен, мынакей. Атайын чөмүчтөрдү коюп коюптур мыяка. Мыякта оңдоп чырактар коюп коюптур, ошо. Сиздерде дагы ушул боюнча кандай ой пикириңиздер бар? Комментарийга жазып койсоңуздар болот. Бунун дарылык касиеттерин айттык. Мынакей суудун келаткан жери. Токтобосо керек бул суу, а? Кышын жазын, а? Айтты ошентип? Мына. Таптаза суу, көрдүңүздөрбү? Астыдагы таштар кадимгидей көрүнүп турат, мынакей. Ошол достор, азыр биз дагы алып атабыз. Биз дагы ичип көрөлүчү. Ошол анда. Мерде атайын чөмүчтөр коюп коюптур. Постоянно алып кетесиз бака? Жакшы. Кышын жазын чыкпайт. Токтобойт. Тоңубайт. Мынакей. Ошончо мына энди. Ушул немегеден алып кетересиздер. Кадамжайга келесиздер. Сөзсүз түрдө ушинтип алып кетиңиздер. Акем да баклажкасын алып түшүп кетип атат. Биякта кадамжайлыктар бардыгы билсе керек. Айтып атпай ичип аткан суу ушул деп, мынакей жолдун боюнда эле. Ошол кадамжайлыктар барсыздарбы? Бар болсоңуздар дагы мен эгер адашкан болсом, же болбосо толук маалымат бере албай калган болсом, сиздер маалыматты толугураак жазып койсоңуздар дагы жакшы болот. Ушундай уникалдуу өзгөчө жерлер болсо,
сөз түрдө тартып жөнөтүңүздөр же чакырыңыздар. Биз барып тартып ошо эфирлерге жалпы ушул сиздердин айылыңыздардагы өзгөчө уникалдуу жайларды ушул көрсөтүп, билбегендерге билгизели, тааныштыралы. Анан ошентип туруп биз сөз түрдө ушул Кыргызстаныбызга, Баткенибизге ушинтип туристтерди тартсак болот тугандар. Ошол баарыңыздарга ассаламу алейкум. Ушул каналга катталып коюңуздар. Ушул видео жаккан болсо лайк басып, башкалар менен да бөлүшүп, анан сөзсүз комментарийга толугураак кадам жайлыктар бар болсоңуздар жазып койсоңуздар абдан сүйүнүп калабыз. Баарыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.